Эки уру банкка кирип акча урдап кетип атынан экинчиси биринчисине айтат иште. Санап койлу канча акча урдап кетип атканыңызды билип алалы десе. Санап эмне кыласың? Эртең тиги жаңылыктардан айтат, ошондо билип алабыз деп калат. Бул жерде иштеп атсак. Достон сурап калды бир эже. Каерден болосуң? Жалал Абадтан десе. Оштук кыла турбайсың дейт. Жок эже, Жалал Абадтан болом десе. Баары оштуксуң да деди. Сиз каяктан болосуз дедиле. Мен Нарындан болом десе. Сиз деле көлдүк турбайсыз дейт. Пожалуйста, кабар. Кыз жигит паркта отуруп 5 мүнөттөн кийин кызынан саат канча болду? 12ден 5 өттү. Дагы бир аздан кийин саатың канча болду? 12ден 10 өттү. Кечке эле саат сурай бересизби? Зато сүйлөшүп отурабызбы дейт. Assalomu alaykum, урматтуу биздин Кудулдар академиясынын көрүүчүлөр, интернет сүйүүчүлөр. Бүгүн биздин Бештапандын аксакалы, салмактуусу, оор басыруктуусу, улуубуз, сулуубуздун бүгүн шоу кезүү концерт болуп атат. Assalomu alaykum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Байкабай да көрүп калгандар, Байкабай көрүп калган, случайно көрүп калган. Эми Ильяс жөнүндө көп арык экенин билишет. Анча-мынча чаңкылдап ырдап койгонун билишет. Мүмкүн 10 жашка мындай көзгө көрүнбөгөн, элге толтура мунун таланттары бар тургандар. Ошон үчүн багы көшөгө аркасында болгондон кийин мунун көптөгөн көрүнбөгөн таланттарын айтып коюу керек. Бул оончу, Көшөгүн аркасында андай эле айта турганбыз, мындай байкабай. Элге кете турган айтам. Оончу, аткаруучу, котормочу, тил эмес, ырларды которот да. Пародист десең. Пародист. Чет мамлекеттин ырларына пародия. Пародия жазып берет. Аткаруучулук чеберчилиги күчтүү. Анан ушу балдардын ичинде бизди күтүүсүздөн көп бүлдүрүйгөн да кудулдук өнөрү өтө чоң өнөрү бар. Мисалы үчүн бирде айтып кете турган болсом, мына Ильяс өткөндө ошто санаторияда концерт коюп атабыз. Анан биз суббота болуп калып, 30-40 адам бар экен. Анан концерт коюп бүттүк, биз 5-6 элдерге чыгып баарыбыз тааныштырып, Бештапандын оор салмактуу болсун места келип, анан жетекчисинин баласы, Рахман Рашидтин баласы, Каныбек Разыков, кичинекей Талас Кышкариев баарын тааныштырып бүттү дагы. Рахмат тургандар. Эми өзүңүздөр тааныштырып коюңуздар. Жок. Азыркыдай эле айтсаң, мына кызыктуу окуяларды айтып берген, өзүңөр деле айтып бергиле деп койсоң. Жем азыр көрбөйт сразу айтып. Көздө мындай Ильяс мындай өтө какшыкчыл да, мындай бир. Какшыттаганда тим эле ушул бир сайсөөң сыздата какшытат дейт да. Бир күнү келинчеге айтып калыптыр. Ильяс, эмне кыласың үйдө бүгүн десе. Эмне кылам, күз келип калдым, айнектерге күлөңкө кагып кичинемде жырлап коюйн. Мө күлөңкөнү кагып коюлун, кечке бош отурасың десе. Эмне кылайын десе, кечке бош отурасың десе. Жок анда могу огороддун ортосуна бир 2 этаж особняк салам дептир. Десе анан дагы бир эже бар экен, анан баягы Ильяска боруп, ой кой Ильяс, анын баарына курган чарчап каласың го. Жок дегенде фундаментин эле куруп кой да эртең десе. Кузгус көжө. Фундаментин куруп койгондон кечке бош отурам деп коет. Ушундай какшыкчыл өнөр бар. Ильяс, өркүнүң өсүп досуң. Ушу костюмуна толгуча досуң. Костюм чечпей. Өнөрүн өсүп, кыргыз элине кызмат кылып, ылайым ушул элдин алдында күлкү тартылып жүрө. Маңдайыңда, бетиңде бырыштардын баардыгы ушу күлкүдөн түшкөн бырыш болсун. Рахмат. Кыргызда бир жакшы сөз бар го, жандоочу бийик аттырат деп коет. Силер бар, мен бар. Анан кийин эл бар, биз бар дегендей. Элдерибиз бар болсун. Ой, келчи Ильяс мага, ой, келчи Ильяс мага. Келчи жөн гана. Жөн гана. Жөн гана. Ой, Бишкекте да жок, Ошто дагы жок, Нарында да жок, ой, Таласта да жок. Ой, сени издедим, үмүт үзбөдүм деген дозу мына ушул да. Эч жерде мындай баланы таппайсыңар чиркин. Мына бүгүн жеке концертин берип, баягы өзүнүн собственный костюмун кийип турат бул жерде мына. Өзүнө бул чак келет. Элдин көзүнө чоң көргөндөн бирок өзүнө чак келген костюм бул. Концертиң ийгиликтүү болсун. Муну мен жоруктарын көп айтпайм.
себеби мен айтсам мунун жоруктарына өзү чыдабайт. Ошон үчүн мунун жоруктарын анан концерттен айтып берейин, а? Кичине орозонун алдында оозубуз кургап. Кандай жастары? Кетип турат ушун. Ийгилик каалайм мен негизгиси. Жалпы YouTube көрүүчүлөргө айтып коеюн, комментарийден анча мынчалары айтып атышат. Бул досторум айтышып атат да. Мына чоң костюмду чеччи, бом тажадым деп атышат. Бирок айрым YouTube көрүүчүлөр комментарий жазганда костюмуң өзүңө жарашат экен, чечпей эле кой деп. Сиздердин сурооңуңар боюнча чечпей атам. Чечпейм. Айттым го. Качество. Бу Ильяс Иманалиев деген жигит. Бул жакшы сөздөр табат. Билесиздерби, мындай адам мындай чарчап калыпмын дейт го, бул жок айтпайт. Чарчанып калыпмын дейт. Адам баягы көпкө чейин жүрүп калып, көчөдө жүрүп калып. Бир аз отуруп турбайсыңбы сен? Кой мен эртерээк барайын, эртерээк барбасам үйгө барсам жеңеңер киритпейт дейт. Ушундай сөз уккан албы? Киритпей коюптур деген. Бул өзүнчө сөз толуп кыргыз тилинде. Өзүнчө бир необычный сөз. Кичпейлдик ушундай экен деп, өтө кичпейлдик кылам деп сөздөргө деле кичпейлдик кылып үйрөтүп атам да. Как Семиз адам катары куттуктап коеюн. Бул жанынан мени дагы салып алсаң болот. Мен ушундайды ойлоп коем. Экөөбүзгө бирдей эле формабызчы. Куттуктап коеюн, а? Бүгүнкү концертибиз кутук болсун. Рахмат. Эл аябай көп. Сон буйруса бар жогу жакшы болот. Анан мастын формасын кийипсиз. Арак ичкендер жөнүндө бир анекдот айтып берейин. Арак ичип алганда адамдын көзүнө бир нерсе, эки нерсе болуп көрүнөт да. Бирөө мас келет, дагы бир мас алдынан чыгып калса. Ооба. Аябай жанынан көп адам көрүнүп тур да. Алдындагычы көп адам көрүнүп. Араңардан өтүп кетсем болобу десе, экинчиси ооба бир-бирден өтө бергиле дейтмиш да. Алдап. Бирден чыгсак да. Концертиңиз куттук болсун. Assalamu alaikum, bana dostum, bana için yaxşı den soğuklar. Men бүгүн досумда куттуктап коеюн деп келдим. Бүгүнкү концерт менен мына ар бир айдын 6-сын долбоорунда көптөгөн жылдардан бери иштеп жүрөсүң. Булакта жакшы концерт берип атасың. Куттуктайм бүгүн. Толкундагылар көп болсо керек албетте. Толкундама досум. Биз бар, эл бар, журт бар. Концерт болсо соң болот. Ийгилик сага. Рахмат бекем бол. Рахмат. Бирок костюмуң өтө соң. Рахмат. Daярбы? Дайын деп. Даярдап койгонсуңарбы? Жей каласың сразу. Сразу ала калайын. Билесизби? Ассаламу алейкум Ильяс ака. Бүгүн мына эң Аллахымдын улуг күнү, орозо. Кудай буйруса, орозонун башы. Кудай буйруса, өзүңүздүн жеке концертиңизди берип атасыз. Алла таалам Кудай буйруса биринчиден тынччылыкты берсин, экинчиден үй бүлөңүзгө тынччылык. Жеңе менен бактылуу болуң, бала чакаңыздын да. Кудай буйруса, сиздин аркаңызда мына биз келип атабыз, биз дагы ой болайлы. Ушу бекем болуңуз. Ар кандайды чыдап келип атасыз, Кудай буйруса аркаңыздан биз келип атабыз. Ийгиликтүү болсун, ушу концертиңиз майлуу суктуу болсун. Кудай буйруса ушу Бишкек эле эмес, Кыргызстанды кыдырып жүрө бериңиз. Анан жана мен кээде сизди тааныйт да, бизди деле эми тааныда. Сиз айтып атпаймынбы, мына костюмуң чечпейт экенсиз да. Мен да өзү негизи көйнөгүм чечпей эле жүрөм, аркаңыздан эле келип атам. Жалпы YouTube көрүүчү көрөрмандарга, күлкү сүйүүчүлөргө айтат элем. Мен ушул убакыттан пайдаланып, бизди ушул даражага жеткирип, ушундай тарбиялап, улантып элге таанымал кылган Устат агайыбызга чоң таазим айтабыз. Устат агайыбыздын өмүрү uzun болсун. Рахман Назып агайыбызга чоң рахмат. Урматтуу күндүн чейипкери Ильяс Иманалиев алтын башыңыз аман болсун. Жолуңуз ачык болсун. Үй бүлөңүздө береке фейиз болсун. Жаратканым рызкы берени унутпасын. Ар дайым ар баскан кадамыңыз жаратканым жакшылыкка үндөсүн. Ал эми мен сизге акыл үйрөтүп деле ашыкча сөз айта албайм. Наоборот, сиз мага акыл насаат, кеңешиңизди берип жүрө бериңиз. Бар болуңуз дайым ушундай эки чекедеги алтын тиштерин көрсөтүп жүрө бериңиз. Рахмат. Бул жигит убагында аралашып налып будулуп жүргөн Дөөлөт Мадымаев агайыбыздын уулу Канат Мадымаев деген жигит. Ассаламу алейкум, урматтуу ар бир айдын 6-сы долбоорунун көрүүчүлөрү. Билбейм, эмнегедир өзүм деле ойлогон эмес элем ушул күнгө концерт уюштурулат деп. Бул менимче Алладан болду, билбейм, ошолса
барлық көрөрмандарыбызды ушул алгачкы орозо күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Орозо баардыгыбызга тынччылык, аманчылык, укчулук алып келсин. Орозодо баардыгыбызга сабырдуулукту dilейм. Анан жүзүңүздөрдөн эч качан күлкү кетпесин. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп аябай жакшы белгиледи. Ушундай жакшы республикалык масштабтагы чоң маданий иш-чараларга биз дагы айылдан келип катышып атабыз. Бул өтө жакшы жөрөлгө деп сүйүнүп турабыз. Албетте айылдагы таланттарды көтөрүш керек. Азыр таланттуу кудул жигиттерибиздин дагы таланттары мына элге белгилүү болуп, ушул иш-чаранын негизинде жакшы ишке ашырылып атат. Иштерине ийгилик каалайбыз. Кыргыз элибизде ушундай таланттуулар көп боло берсин. Элибиз өнүгө берсин. Концерттеги сахнада аялым. Ошол мен жанында мени күйөөзө кылып кызыгып ойноп жүрөт. Өзү негизи күйөөлөрдүн кичинекейи жакшы экен негизи. Чоң болгондон көрө кичинекейи жакшы нерселерге жетишет экен. Атайын Ош шаарынан ушу Бишкекке келип турат. Ильястын концертине катышып, молодец, буга да ийгилик. Өтө кудул таланттуу атынан талантка ийгилик каалайм. Рахмат сизге. Ильястын концертине айрылайын 6 миң Рахмат, баарыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз. Ушул ар бир айдын алысына келип, колубуздан келген жакшылыктарды, колубуздан келген таланттарды, Кудай берген, Алла Таалам берген таланттарды ушу элге тартуулап атабыз. Кудай буйрса, биз дагы элдин жүрөгүнөн ээлеген бир куудулдар болайлы. Дагы бир рет айтабыз, тынччылык болсун, момчулук болсун. Дагы бир рет куш келипсиздер. Концерт аябай жакшы болду. Жакшы эс алып баратабыз. Кыздардын баардыгына ден соолук, иштеринде ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайм. Мындан дагы такшы алып, ушу балдар атагы таш жарсын. Айтканыңыз келсин. Рахмат бизе. Кыргыз элине орозосу кабыл болсун, куттуу болсун, орозондорубуз аман болсун дегим келет. Бул концерт абдан жакты мага. Мен өзүм Казакстанда турам. Кыргыз болсом дагы. Рахмат, өркүн өссүн. Табыштары берекелүү болсун. Буюрса Россияга барам мен. Буюрса. Буюрса барам. Жана Бонемди деген нокаттык семейный ансамбльдерди биз Казакстанда сүйүп көрөбүз. Жана Өртугарым дегендерди бәрибиз сүйөбүз. Өтө рахмат. Өркүндөр өссүн. Алла буларга жакшылык өмүр берсин, иштерине табыш берсин. Бәриңерге караса кабыл болсун. Рахмат. Концерт жакшы болду. Элге жагымдуу болду. Семейный ансамбльге да рахмат. Жакшы айткен. Рахман Жазга да рахмат. Ушунчалык уштуруп элди бириктирип, элибиз ынтымактуу болсун. Розонун күндө кабыл болсун. Кыскасы айтканда эң жакшы концерт болду. Элге жагымдуу. Мына бүгүн Кудайдын улуу күнү Орозонун алгачкы күнүндө улуу урматтуу биздин Кыргыз мамлекетинин эң чыгаан сатириги жазма куудулу Рахман Разыковдун уюштурган Арайдын алтысындагы концертине келип калдык. Бүгүнкү концерт өзгөчө болду окшойт. Себеби өзү тарбиялап аткан балдардын ичиндеги Ильяс Иманалиев деген жигиттин отчеттик концерти болуп атты. Ушул жигиттер алгачкы ушу Рахман чогултуп келип, ушунчалык деңгээлге жетет деп эч убакта ойлогон эмес элек. Ушул балдар деле 15, 18, 20 жылдан бери ушундай чоң ийгиликтер жаратып, куудулдардын жаңы муунун өстүрүп келатышат. Ушул балдарга мен айтарым, ден соолук болсун, чыгармачылык ийгилик болсун, кыргыз элин күлкүгө тогузуп, мындай жакшы негативный нерселердин баарын жокко чыгарып, эл үчүн кызмат кыла беришине мен аябай тилектешмин. Мына бүгүнкү концерт өзгөчө болду. Себеби жаңы нерселер, жаңы башкача бийиктиктерге
сатиралар ойнолду, жакшылар ыргалды. Мен бул үчүн Рахманга мамлекет бербесе да мен элибиз берген чоң батасы бар болуш керек. Эл артист деген наамда татыктуу иш кылып атат. Ушул жигиттин өркөн өсүп ар дайым иштери ийгилик боло берсин. Аман болгула.